Күндөрдүн биринде падыша вазиринен сураптыр. Таалим маанилүүбү же тарбиябы деп. Анда вазир ойлонбостон туруп, албетте таалим маанилүү да деп жооп берет. Падыша адашкан жоксуңбу десе, ооба, ошондой деп вазир өз сөзүн тастыктайт. Падыша айтат: анда бир мышык менин алдымда отуруп пиалага чай куюп берүүсүн үйрөтүүгө канча убакыт кетет? Вазир 2 ай убакыт жетет деп жооп берет. Падыша канча акча кетет? Жетишинче ал деп убакытты дагы акчаны дагы бериптир. Ошентип арадан 2 ай өткөн соң вазир падышанын алдына келиптир. Убада кылгандай эле таалим алган мышыгы чайнектен пиалага чай куюп падышага узата баштайт. Падыша вазир келери менен дароо сурайт: таалим маанилүүбү же тарбиябы деп. Вазир ишенимдүү түрдө албетте таалим маанилүү деп жооп берет. Ошол жерде падыша каадасы менен чай куюп жаткан мышык тарапка койнундагы чычканды алып коюп жиберет. Ошол кезде таалим алган мышык чай менен пиаласын карабай чычкандын артынан кууп жөнөйт. Падыша: көрдүңбү, бул мышык таалим алган, ал эми тарбия албаганы үчүн бардык үйрөнгөн илимин жокко чыгарды дептир. Бул аңгемеден кандай сабактарды алса болот? Өз оюңуз менен комментарийге бөлүшө кетиңиз.